Азыр биз көрсөткүчтүү барабарсыздыктарды чыгаруунун өзгөчөлүгүнө токтололу. Көрсөткүчтүү барабарсыздыктарды чыгарууда эң негизги көңүл анын негизине бөлүнөт. Болуп турганда дегенде эң жөнөкөй биринчи тең мисалды чыгаралы. Негиздери бирдей болгон эки туюнтма берилиптир. Анда негиздери бирден чоң болгондуктан анда барабарсыздыктын белгиси сакталат дагы 3 болот экен. Башкача айтканда, чоң сандын даражасына чоң даража туура келет экен. Ошентип, анда биз бул барабарсыздыкты -1ге көбөйтүп жиберсек болот. Себеби биз x'ти эмес, -x'ти таап калдык. Анда x болот. Барабарсыздыкты терс санга көбөйткөндө барабарсыздыктын белгиси өзгөрөт дагы, анда -3 болуп калат экен. Ошентип барабарсыздыктын чыгарылышы x кичине же барабар -3 болду. Муну ушул боюнча койсок деле болот, же болбосо аралык менен жазсак болот. -3төн кичине деп кандай сандарды айтабыз? -чексизден -3кө чейинки сандар болуш керек. Бирок кичине же барабар болуп жаткандыктан анда 3түн өзү дагы кирет дагы, анда ал чарчы каша менен жазылат. Эми экинчи бир барабарсыздыкты чыгарып көрөлүк. Ал кандай болуп чыгарылат экен? Мисалы, мындай барабарсыздык болсун экинчиси. 3түн бул экинчи барабарсыздыкты чыгаралы бир башкача. 3түн x плюс экинчи даражасы плюс 3түн x минус биринчи даражасы кичине 28ден. Бул барабарсыздыкты кандай кылып чыгарабыз? Дагы эле булардын даражасына карап көрөбүз. Даражада сумма тургандыктан, демек аны көбөйтүндү түрүндө жаза алабыз. 3түн квадраты плюс, бул жерде айырма тургандыктан анда бөлчөк түрүндө жазабыз. 3түн биринчи даражасы бирди жазбай койсок деле болот, кичине 28ден. Бөлчөктөн кутулуш үчүн жалпы бөлүүгө келтирет экенбиз. Жалпы бөлүүгө 3 болот. Анда биринчиге 3төн тейт, 3түн квадраты 9, 9ду 3кө көбөйтсөк 27 болот. Көбөйтүлгөн 3түн x даражасы плюс 3түн x даражасы кичине, буга 28ге 3төн тейт, себеби бөлүүндө 1 бар деп эсептейбиз. Анда 28ди 3кө көбөйтсөк 84 болот. Ошентип 3түн коэффициенти 27, бул жердеги 3түн коэффициенти 1 деп эсептейбиз. Себеби коэффициент жок деп айтууга болбойт, коэффициент 1 бар, ал жазылган эмес. 27ге 1ди кошсок 28 болот, көбөйтүлгөн 3түн x даражасы кичине 84дөн. Бул барабарсыздыктан 3x кичине болот, x 84дү 28ге бөлөбүз. Анда 3түн x даражасы кичине болот, 84дү 28ге бөлсөк 3төн экен. Ошентип бул жерде 3тө 1 деген даража бар деп эсептесек, негиздери бирдей болуп калгандыктан жана алар бирден чоң болгондуктан барабарсыздыктын белгиси сакталат дагы, даражасы x кичине 1ден. Ошентип жообу 1ден кичине болду. Ушул боюнча калтырсак болот, же болбосо аралык менен жазсак, 1ден кичине сандар кандай жазылат? -чексизден 1ге чейин, 1 өзү кирбегендиктен аны тегерек каша менен жазабыз. Эми жазылып коюлган 3-чү барабарсыздыкты кандай кылып чыгарабыз? Буну бир аз башкача жол менен чыгарууга туура келет. Анда 4 бул 2нин квадраты. Анда бул жер 2нин 2x даражасы болуп калат экен. Себеби 2де 2 бар, дагы x даража бар, көбөйткөндө 2 минус 2ни көбөйтүлгөн 2нин x даражасы болду. Себеби плюс болгондо көбөйтүү түрүндө жазылат, -8 чоң 0дөн. Анда бул жерде кошумча белгисиз киргизүүгө аргасыз болобуз. Же болбосо 2нин x даражасын биз мейли y деп белгилеп алалы. Анда
Эгерде 2'nin x darajасы y-ге барабар болсо, анда 2'nin 2x darajасы y-тин квадраты болуп калат. Себеби бул даража x даражадан 2 эсе чоң, ошондуктан y-тин квадраты минус 2y минус 8 нөлдөн чоң. Квадраттык барабарсыздарды чыгаруудан мурда биз муну y квадрат минус 2y минус 8 барабар 0 деп алып, могул квадраттык үч мүчөнүн тамырын табабыз. Анда дискриминантын тапсак, бул жерден дискриминант барабар экинчи коэффициенттин квадраты ал 4-кө барабар. Бош мүчөнүн алдында минус тургандыктан плюс болот. 8'ди 4-кө көбөйтөбүз, формулада 4 бар, ал 32'ге барабардагы барабар 36 болду. Ошентип анда y биринчи, экинчи барабар, эми тамырын таба баштайлы. Экинчи коэффициентти карама каршы белгиси менен алсак, 2 эле болуп калат. Плюс минус дискриминантты таптык, 36'га барабар болуп калды. Бөлүнгөн 2. Ошентип эми y биринчини дароо тапсак болот. 2 плюсун эле алалык, 36'дан 6 чыгат, бөлүнгөн 2. Ошентип y 1 барабар 6'га 2'ни кошсок 8, 8'ди 2'ге бөлсөк 4 болот экен. Анда y экинчини табалы. 2 минус 6. Мына бир эки жердеги минус белгисин алдык. Бөлүнгөн 4 барабар 6'дан 2'ни алабыз. Минус 4 калат, бөлүнгөн 4 барабар минус 1'ге барабар болду. Эми бул жерден мына бир экини эстен чыгарбаш керек. Экинчи тамырын мына карагыла, 2'нин өзүн жаздык, плюс минус деп 6'ны жазып туруп, упа кечик болду, могул жер 4 эмес 2, анда бул жер 2, бул жер 2. Так, ошентип 2 тамыр таптык. Y берилишинде y жок болчу. Y кайдан чыкты эле? Y-ти биз мына бул жерден кошумча белгисиз катары киргизгенбиз. Анда 2'nin x даражасы барабар y-те алганбыз. Y-тин биринчи даражасы 4 болду. 4 болду. Ал эми ошондо мындан x эчеги барабар. Бул x-ти 2'ни кайсыл даражага көтөргөндө 4 чыгат дейт. Демек x-тин биринчи даражада тамыры 2 болот экен. 2'ни 2 даражага көтөргөндө эми 2'nin x даражасы y-тин экинчи маанисин коелу. Y-тин экинчи мааниси минус 2'ге барабар. Минус 2'ге барабар. Муну кандай түшүнөбүз? 2'ни кайсыл даражага көтөргөндө минус 2 чыгат дейт. 2'ни эч кайсы даражага көтөргөндө минус 2 чыкпайт. Демек бул теңдеменин чыгарылышы жок, башкача айтканда куру көптүк болот экен. Анда x'те жалгыз гана бир 2 деген тамыр болот экен. Эми квадраттык барабарсыздыкка чыгарууга кайрылалы. Биз теңдемени чыгарганбыз. Барабарсыздыкты эмес, биз могул теңдеменин тамырларын тапканбыз. Анда бул барабарсыздыкты чыгарыш үчүн интервалдар методун гана пайдаланабыз. Чыгарууда эң мектепте каралган метод интервалдар методу. Y-тен биз y-тин 2 маанисин тапканбыз. Минус 2 жана 4 деген. Ошентип 3 интервал пайда болгон. 1, 2, 3 интервал пайда болгон. Ар бир интервалдан бул албетте y болуп калды, себеби биз могул биринчи барабарсыздыкты чыгарып жатабыз. Анда биринчи интервалдан каалаган санды алалы. Мейли y барабар минус 3 деп коелу. Минус 3 мына бул жакта жатат. Анда биринчи теңдемедеги y-тин ордуна коелу. Минус 3'түн квадраты 9 болот. Минус 3'тү 2'ге көбөйтсөк плюс 6 болот. Минус 8. Ошентип 9'га 6'ны кошсок 15, 15'тен 8'ди алсак 7. Бизде мунун саны кызыктырбайт, белгиси кызыктырат. Демек бул жер минус болот экен. Экинчи интервалдан y-ти барабар 0 деп алалык дагы. Y-тин ордуна 0 коелу. Бир жери 0 айланат, бир жери 0 айланат. Анда минус гана 8 калат экен. Бизге дагы кайталайм.
сан эмес белгиси керек болуп атат. Бул жери минус болот. Анда 3-чү интервалда текшерип көрсөңөр да болот, сөзсүз плюс болот. Эми биз экинчи тамыры чыгарылышка ээ болбойт дегендиктен анда мына бар экен 1-чи интервалды карабайт экенбиз. Себеби бизге мынабу жерде мобул барабарсыздыкты чыгарып атканбыз. Чоң нөлдөн деп башкача айтканда мобул үшүнчөнүн белгиси оң болуш керек экен. Анда акыркы гана интервалды карайбыз. Y чоң 4 деген гана интервалды карайбыз. Мынакей 4-чү интервалда белги оң болуп турат. Y-тин ордуна коебуз. Y-тин ордуна мына бар эки жердеги 2-нин x даражасын койсок, 2-нин x даражасы чоң 4төн болуп калды. Анда 2-нин x даражасы чоң 2-нин 4-түү 2-нин квадраты деп жазсак болот. Негиздери бирдей болгондуктан анда 1ден чоң болуп аткандыктан x чоң 2ден болот экен. Ошентип берилген бар көрсөткүчтүү теңдемелерди чыгарып